Бүгін бізге Гөл жергесінен Қарақолы шаарынан қонақтарымыз келген. Қонақты филология илиминин кандидаты, доцент, драматург Кыял Асаналиева жекебиз. Жана ошондой эле Тагайбаев Нурлан, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору. Биздин студент мырзабыз Алым уулу Кубанычбек. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Маанаңыздар жакшыбы? Абдан жакшы. Алгач эле кандай жаңылыктар менен келип калдыңыздар бизге? Биз эми Кыргызстан бермети болгон Гөл жергесинен абдан жакшы кабар менен келдик. Себеби үстүбүздөгү жыл президентибиз жарлыгына ылайык ыйман, адеп жана тарбия жылы эмеспи. Ошого байланыштуу жөнгөлбөстөн биздин өзүбүздүн белегибиз бар. Ошо биздин жаштардын жана ушул Кыял Айбашевнанын «Карт дарактын көз жашы» деген пьеса менен келип отурабыз. Бул пьесаны коюп аткан студенттер Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин биринчи курсунун балдары. Биринчи гана курс. Былтыр гана абитуриент болуп аткан балдар мына азыр биздин биринчи курстун студенттери болуп жүрүшөт. Эми Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети жөнүндө айтып кетсек, өзүнүн бай тажрыйбасы бар окуу жайлардын бири болуп эсептелинет. 80 жылдык тажрыйбасы бар. Бул жылдарда көптөгөн жетишкендиктерге жетти. Мындай сөз болуп калбастан тактап айтып кетсек, көптөгөн чет мамлекеттерден байма-бай мындай тажрыйба алмашып турушат. 70тен ашык биздин окутуучулар чет мамлекетке барып, өзүнүн билим деңгээлин жогорулатып келип атышат. 120дан ашык студенттер азыр ушу чет мамлекеттерде азыр окуп тажрыйба алып жаткан кези. Ошондой эле башка биздин Кыргызстандагы окуу жайлар менен биздин байланыштарыбыз бар. Байланыштарда бекем. Академиялык мобилдүүлүк боюнча. Мынакей жакында эле дагы жакшы кабар айтып кетсек болот. Биздин Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин базасында студенттик фестиваль болуп өтөт жакында, 14-июндан баштап. Ошондо актерлык факультет бар. Актерлык факультеттер жок, бирок драм кружоктор бар, ар кандай кружоктун түрлөрү бар. Мисалы үчүн атап кетсек, дебат кружогу деген бар, жаш калемдердин кружогу деген бар. Жаш акындардын студенттер менен Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин багы жакын болушунда жөө эле себеби экөө жайгашкан жери боюнча да аябай абдан жакын болуп турат. Менимче бир 5 мүнөттүк сейилдөө, анан драм театр мененби? Ооба. Өтө жакын, жолдун ар жагы эле. Жолдун аркы бети жана берки бети. Драм театры болуп атат. Эми театр боюнча айтып кетсек, биздин 80 жылдык окуу жайдын 80 жылдык тажрыйбасынын ичинде 25 жылдык тажрыйбасы бар театр болуп атат. Мынакей Кыял Айбашевнанын аракети менен негизделип, анан биздин ректор Абдулдаев Курмбек Кыяновичтин колдоосу менен келе жаткан театрга мына быйыл 25 жыл толот. Туура айтасыз. Эң сонун ал эми сиздер «Карт дарактын көз жашы» драмасы Караколдо премьера болуп өттү дедиңиздер. Эми буюрса жалпы Кыргызстанды кыдырып өтөт экенсиздер. Мына ушул драма тууралуу айтып берсеңиз, сиз өзүңүз сценарий жазат экенсиз. Теманын актуалдуулугу. Алгач деген ошо бизди колдоп жүргөн Касым Тыныстанов университетинин жамаатына, жетекчиси Кулмабек Кыяновичке ушул жерден салам айтып койгубуз келет. Себеп дегенде ошолордун бизди сүрөөнчү эме күлүк чыгарат дегенде эле ошолор бизди ар дайым колдоп келишет да. Анан ушул «Карт дарактын көз жашында» дагы бизде деген профессордук окутуучулар жамааты да аябай премьера дегенде баарысы катышат. Себеп дегенде өздөрү окуткан студенттери, керек болсо окуучулардын арасында да актерлор бар да. Анан ошондуктан бул да биз үчүн чоң жаңылык болду, бул бет ачары. Ректор баштап бүт биздин аксакал профессорлор катышты. Ошол жерден батасын беришти дегендей. Анан биз ушул Караколдон старт алып, Ысык Көлдүн күнгөй тескегин кыдырып чыктык. Эми Кудай буйрса планыбызда күзүндө Нарын, Талас жергесине, Чүй жергесине жана ошондой эле Бишкектин Жождоруна да коюп чыгуу, да, жогорку окуу жайларына коюп чыгуу. Негизи «Карт дарактын көз жашынын» мазмуну бул жерде азыркы мезгилде карылар менен жаштардын ортосундагы өтө чоң ажырым, алыстык, муздактык болуп кеткен
кеткенден бул жерде көйгөйлүү нерсе каарыларды ар дайым сыйлап, каарылар жөнүндө жакшы мамиле кылуу. Себеп дегенде азыр чындап эле көп учурда ушул болгон чындык турмуштан алынган. Көп учурда бай эле балдар ата энесин баккысы келбей пансиондорго берип салат да, кымбат эмесине карабай эле. Мисалы үчүн бир күнгө 1000 сом деле төлөшүп, кээ бир жерлерде болсо деген карылар үйүнө деле өткөзүп салып такыр келбей койгон балдар бар да. Анан кичинекей балдарга окшоп күтүп отурушат. Мен ойлойт элем, бактылуу карылык ар бирибизде болсун. Ошондой эле биз да караларыбызга жакшы мамиле кылыш керек. Ошондуктан бул жаштарга чакырык. Ал эми бизден студент мырзабыз Кубанычбек, сиз бул драмада кайсы ролду жаратасыз? Жана өзүңүзгө купулуңузга толдубу ролуңуз? Кандай сабактарды алдыңыз? Эл кандай кабыл алды? Бул драмада мен Осмон Карыянын ролун аткардым. Бул 75 жаштагы абышка болот. Бул ролду аткарып атканда мен ушундай бир терең кубаныч кылып аттым. Анткени ролду аткарыш үчүн анын деген ички сезими баары ошол адамды болуш керек да. Антпесе анын ичине кирбесең, ал адамды элге жеткиликтүү кылып аткарып бере албайсың. Ошондуктан мен бул ролдон мага өзүмө көп таасирди алдым. Ата энени сыйлап билүү, ата эненин кадырын билүү, ошону менен бирге ата энелерди сыйлоо. Жакшы айттыңыз. Кыялжик айтыңыз, сиз филология илимдеринин кандидаты, доцент жана ошол учурда драматург да болуп өнөр жолун байырлап келеткенсиз. Деги драматургиянын негизги максаты бул коомдо болуп аткан орчундуу курч маселелерди ошол спектакльлер аркылуу жеткизе билүү. Сахнада алып чыгуу. Сахнада алып чыгуу. Дагы кайсы темаларды көтөрсөк деп турасыздар? Биз болсо буга чейин да кичинекей жана жер төлөдө жашаган, кароосуз калган балдар жөнүндө дагы бир пьесаны жазганбыз. Бул боюнча бая жакында жанагы окуучулар мектеп арасындагы экинчи театралдык фестиваль болгондо, ошо Бишкекке келип туруп, биринчи байгүл орунду алып кетти. Мектеп 11-чи гимназия алып кетти. Ушул драма менен бул дагы кичинекей балдардын көйгөйү, андан кийин карылар менен жаштардын ортосундагы азыркы мезгилдеги ныравалуулук, азыркы мезгилдеги жаштар темасы, карылар темасы, ушулардын баарысын биз камтып келебиз да чыгармаларыбызда. Айтыңызчы, Сколь мамлекеттик университетинин базасында ачылган көптөгөн кружоктордун арасында ошол драм кружоктук иш алып жүрөт экен. Балким актерлук атайын бир факультет же багыт ачкан убакыт келип жеткендир. Бизде факультет бар болчу. Бирок тилекке каршы акыркы убакта ал жабылып калды, бирок анын ордуна башкалар ачылып атат. Келип жетмек турсум, мынакей 25 жылдык тажрыйбасы бар деп атпаймынбы? Кээ бир окуу жайларда ал кружок 1 жыл иштеп атат, 5 жыл иштеп атат. Бизде 25 жылдан бери келе атканы өзү эле бир жакшы бир маалыматты айтып жүрөсүн. Ошондогу окуган балдардын таланттуулугун, ошо балдарга сабак берген мугалимдердин башкалардан артыкчылыгын баамдап туратпы? Мынакей азыр Кыял Айбашевдин айтып атат, 25 жылдын ичинде 700дөн ашык бала ошол кружоктон өтүп, азыр республикабыздын гана эмес, чет жактарда дагы жакшы жерлерде иштеп жүрүшөт. Биздин окуу жайды даңазалап өзүн дагы мындай бийик алып жүрүшөт. Демек базасы күчтүү экен, биз ыраазычылык билдиребиз силерге. Жогоруда кеп кылып аткан Карт Тарактын көз жашы драмасынын өзүндүсүн абдан көргүбүз келип отурат азыр. Биз да чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Конокто Тагайбаев Нурлан, Касым Тыныстанов атындагы Сколь мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана тарбия иштөө боюнча проректору, Алымбек Кубанычбек студент, актер баштап жатат. Кыял Асанали филология илиминин кандидаты, доцент жана драматург болду. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул спектаклдин жүзү Кыргызстандын бардык булуң бурчуна жаркырап, жайнап, элдин бир мындай адайп ахлап өнүгүшүнө бир салым кошту. Өзүңүздөргө да ийгилик. Рахмат силерге. Сиздерди ар дайым жакшы жаңылыктар менен күтө алууга дайын. Азыр биз көрөбүз, өз көзүбүз менен көрөбүз. Мен уккандан бири көргөн дейт. Карт Тарактын көз жашы драмасынан үзүндү түз эфирде биздин каналда алыстамай жок. Ай байке, айттыңбы телекөнү? Буюрса план ишке ашса, 0,5% биздики. Келишимди унута элексиңби? Жетип келдиңби? Башлады баягысын. Жүдөгөн тооктой болгон. Кебетеңди бир аз болсо да оңдоп келбейсиңби? Сага караганда зыңк эле турам. Сага караганда зыңк эле турам деп коет. Эриң ким? Өзүң ким? Айырмаңар жок да. Ойсе, тим эле көрүң муну айтып аткам. Анан как всегда, арактан көзүң ачылбай калдыбы? Эмне көрдүң беле, же эмне коюп берип жүрөсүңбү?
Көрбөсөм дагы, куюп бербесем дагы. Эл айтат да эл. Элдин оозунда элек жок дегендей. Эл айтса айта берсин. Андан көрө айтсам, тигил экөөндү кантип алдадың? Тиги алар ишенбей атамдар. Ай акырын, чабууга. Биз мындай деп чечтик. Айт. Апабызды биз алалык. Ана- Сен болсо, те чалды алып тур, бакчы. Кандайча? Мен ал чалды багамбы, же өзүм 4 багамды багамбы? Аны мүнөзү да чүк-чүңдап гана турат. Андан көрө экөөн тексилер баккыла. Мен бакпайм. Аминда. Эмне үчүн эмес? Ал барсын чыга алган тура. Үйүңүздө экономикалык кризис болуп жатса, үйдөн түшкөн акчаны тең бөлүшүп жаткандай, буларды да тең бөлүшөбүз. Ай жеңе, сен арылдагы албарсыздай бол. Сен бул үйгө келин болуп келгени кетигил экөнү. Бир да жол чайыңды берип сыйлаган эмессиң. Сага аны мен жакшы эле бактым. Ияры жокмастан, бактым деп коём. Керек болсо сен Эмне мен? ай сайын пенсияны алып кетпеңи. Эмне көрдүң беле? Эмне Дура! Ай акырын Дура, салонжон жасаткан прическаны булду. Чачың бар, жумап Газ салды, ал болуптур. чай алыңды. Акырын кылачы. Аялда качан оңолосуңар, бир ынтымакка келишкилечи. Экөөң тең угуп ал. Серге кере жок чал, мага да кере жок. Бакпайм мен. Ай, билесиңерби? У меня идея. Эмнени ойлоп таба калдың? Тиги чалды. Бул үй менен кошо сатып ийбейлиби? Чын эле Айбаке. Мүмкүн сторож деле кылып алар, деги бесплатно эле бербейлиби? Эч кимге кере жок немелерди. Мен аны сунуштап көрөйүн. Бирок силер билесиңер, бул чал талаада калбайт. Өз жанын өзү деле багып кете алат. Батыраак ошончу. Бол. Ошо да. Апам келип атат окшойт. Кеттик анда, апамы барып келели. Баскыла.